Мына көрдүк, кээ бир наставниктер, компаниялар тез акча табууну гана үйрөтөт экен. Алар чакан бизнестин ээси болушка үйрөтөт экен. Бул сөзсүз түрдө бул көбүнчө соодага ылайык жөндөмдөрдү гана үйрөтөт, же болбосо адам каттоону үйрөтөт. Алар менен иштеп, аларды өстүрүп отуруп лидер болууга үйрөтөт. Мындайча айтканда, өздөрүнүн оборотун жасоого жардам берүүчү нерсени гана үйрөтөт экен да. Андан чоң деңгээлде анча үйрөтөбөйт экен. Кээ бир командалар жана кээ бир компаниялар. Ал эми кээ бир компаниялар жана кээ бир наставниктер, кээ бир командалар сизге бизнес система курууну үйрөтөт. Мындай команда демекчи, мисалы үчүн сиз айталы, Vella компаниясы менен же Coca-Cola компаниясы менен иштешип атсаңыз, сиз ойлошуңуз мүмкүн, мен Coca-Cola менен иштешип атам деп. Чынында сиз Coca-Cola менен иштешип аткан жоксуз. Сиз Coca-Cola'нын айталы Кыргызстандагы же Казакстандагы же Россиядагы командасы менен иштешип атасыз. Же болбосо айталы, Coca-Cola'нын түштүктөгү же түндүктөгү командасы менен иштеп атасыз. Конкреттүү бир адамдар, конкреттүү бир команда, ошо команданын жетекчиси, уюштуруучусу ошол системаны коюп атат десек болот да. Ошол себептен бул жерде да тармактык маркетинг дегенде эле баары тең эле бирдей деп айта албайбыз. Ошол себептен да тармактык маркетингге элдин ою ар кандай, кимдирбөө жакшы дейт, кимдирбөө начар дейт. Анткени ар кандай командаларга кабыл болгон. Бизнес кожоюну секторуна өтүү үчүн канча убакыт делейт, бул канча убакыт кетиш керек буга деп суроо берип атышат. Ошо суроону бергенде 5 жыл убакыт кадимки бизнес жолунда дейт. Ал эми тармактык маркетингде бул кыска мөөнөт 2 жыл, 3 жыл болушу мүмкүн дейт. Ошол эле учурда эмнеге 5 жыл деп суроо берип атат. Эмнеге мен 5 жыл иштешим керек дейт. Анткени акылды гана үйрөтүү эмес, физикалык тараптан да үйрөтүү керек болот. Физикалык үйрөтүү бул өмүр бою болот экен да. Физикалык үйрөтүү деген бул эмне? Айырмасын көрүп кетели. Акылды үйрөтүү менен физикалык үйрөтүү. Мына акыл эсиңиз менен сиз мисалы үчүн сууда сүзүштү билбесеңиз, же тааныштарыңыз сууда сүзүштү билбесе, алар акыл эси менен кантип сүзүш керекти билет. Колун бутун кандай бир кыймылда кылыш керек, ошону билет. Бирок өзүн тең салмактуу болуп сууда кармай албайт. Бул физикалык үйрөтүү. Ал эми ал адам эгерде сууда өзүн жакшы сезип, өзүн кармай алганга үйрөнүп алса физикалык тараптан, анда ал өмүр бою сүзүштү билип калат. Велосипед тебүү, автоунаа айдоодо ошондой физикалык тараптан биз билебиз, скоросту кандай жылдыш керек, ролду кандай кармаш керек, педалды кандай теш керек, баарын билебиз, бирок жасай албайбыз дароо. Көп жолу жасап отуруп гана, анан сезе баштайт экенбиз, анан кийин автоматтык түрдө жасай баштайбыз. Ошол автоматтык түрдө жасап калганыбыз бул физикалык үйрөнүү деп койсок болот, же физикалык тараптан билим деп койсок болот, же физикалык жөндөм деп койсок болот да. Ошону алуу бизнес системаны курууда өтө кыйын жана кымбатка түшөт. Ошол себептен 5 жыл деп чөйүп атат да. Ошол эле учурда дагы бир, ошол жерде өзүнүн китебинде айтат, тетраэдр деп коет, 4 тараптан окутуу дейт да. Бир жагы академиялык окутууду университетте көп берет, мектепте көп берет. Бирок физикалык үйрөтүү көп жок, эмоционалдуу үйрөтүү жок. Физикалык үйрөтүү жок дегенибиз практика, тажрыйба жок. Тармактык маркетингде сиз теория алдыңыз, дароо практикага өтүшүңүз керек болот. Дароо практика өтөсүз. Практика өтмөйүнчө акча түшпөйт. Кээ бир адамдар мына физикалык үйрөтүү башталганда чыдабай кетип калышат. Ошол адамдар анан кийин ушул бизнес жөнүндө жаман сөздөрдү айтышат. Эмоционалдуу үйрөтүү академикалык үйрөтүүдөн айырмасы, академикалык үйрөтүү бул теория жүзүндө дедик, ал эми физикалык үйрөтүү бул практика жүзүндө дедик. Ал эми академикалык үйрөтүүдөн эмоционалдуу үйрөтүүнүн эмнеси? Артыкчылыгы бар. Эмоционалдуу үйрөтүү бул сиздин эмоциялык интеллектиңизди өнүктүрүү. Дагы деле түшүнүксүз болтабы? Бул эмоцияларды башкара билүү жөндөмү. Коркууга карабай жасай берүү, күмөн саноого карабай жасай берүү, болбой жатса да таштабай үйрөнө берүү, жасай берүү. Жана практика жүзүндө иштей берүү, ишкер катары духту өнүктүрүү. Ишкер катары мен баштадым, аягына чыгам деген настрой менен иштей берүү. Тармактык маркетинг ошол эмоционалдык интеллектти өнүктүрөт экен, жана кыскараак мөөнөттө жана азыраак жоготуу менен үйрөтөт экен. Мисалы үчүн кадимки бизнесте сиз ошол бизнесиңизде кыла албай калсаңыз, физикалык тараптан жөндөмүңүз аз болсо, эмоционалдык тараптан сиз азырынча айталы слабый болсоңуз, алсыз болсоңуз, анда сиз бизнесиңиз банкрот болуп калат, сиз көптөгөн акчаларга банкрот болот экенсиз, көптөгөн акчаларыңызды жоготот экенсиз, же болбосо инвесторлордун акчасын жоготот экенсиз. Дал ушул себептен мына эмоционалдуу үйрөнүү, эмоционалдык интеллектти өнүктүрүшүңүз керек экен. Тармактык маркетингде ошону сиз тез үйрөнөт экенсиз. Дагы бир ал жерде тетраэдрде дагы бир үйрөнүү бул духовный үйрөтүү деп коет. Мындагы руханий жактан үйрөнүктүрүү. Руханий бул жерде үчөө бири-бирине аябай дал келишкен. Эгерде сиз практика жүзүндө бизнес жасай берсеңиз, клиенттер кардарлары менен жолугуша берсеңиз, анда сиз руханий жактан да күчтүү болуп каласыз, сынбай турган болуп каласыз. Дух да, мына ишкердик дух деп атабыз. Ишкердик рух, ишкердик духту өнүктүрүү. Мына ишкердик дух дал ушинтип чыңалат экен, көпчүлүк адамдардан жоктугуп атып, көпчүлүк адамдардан сыноолордон өтүп атып, көпчүлүк адамдардан разочарование алып отуруп, сиз ишкердик духту өнүктүрөт экенсиз да. Руханий жактан күчтүү болуп сынбай турган болуп экенсиз. Мына Радислав Кандапас өзүнүн сонун видеолорунун биринде как переносить стресс неудач деген бар, YouTube'га кирип көрсөңүз болот. Болгону 20 мүнөт элейт. Мына ошол жерде ийгиликке жеткендердин
жетпей кыйналып аткандардын убагын анан кийин жеткендердин тизмесин айтып кетет экен. Башында өз жөнүндө айтып кетет, өз жөнүндө айтып атат. Мен мына 4-дүн биринде өзүм жаңы тренерлик ишим баштаганымда, бул кийинки бизнестердин бири эле, ошол мезгилде бул Радислав Гандапаст айтып кетсем, азыркы учурда өтө кымбат турган тренерлердин бири. Ал мисалы үчүн гонорары эле миллион рубль турат. 1-2 күнгө же 3 күнгө же 1 күнгө келип сабак өтүп кетиши. Мына СНГ мамлекеттеринде эң кымбат тренерлердин бири. Өзүнүн 14кө жакын бизнес ачкан, ошонун 6-оосу калды. Бул жакшы көрсөткүч. 8 бизнесин жаап салган, же өлүп калган бизнестер. Андан ошол тренерлик ишин жаңы баштаганда журналист сураптыр. Сиздин өзү мына тренер экенсиз, бизнесте тажрыйбаңыз барбы десе. Жакшы, биринчи учурда билем, көп компанияңыз бар. Биринчи компанияңыз кандай болгон? Кандай болгон? Ийгиликке жеттү же ийгиликке жетпеди десе, биринчи компания меники ийгиликке жетпей жабылып калган дейт экен. Анан ошентип жооп берип отуруп, анан кийин YouTubeга чыгарат экен, интернет видеонун астында дайым комментарийлер жазат адамдар, билесиз. Ошо комментарийда аябай жамандагандар болгон экен. Муну карасаң өз ишин кылышты билбейт, мына өзү бизнесте жок, бирок элди үйрөтөт деген сөздөрдү жазышкан экен. Башында кыжырым кайнап жиним келди дейт. Эми болбойт андай, мени билип билбей эле ушундай берген туура эмес деп ойлодум дейт. Анан кийин ойлоп көрсөм, вообще-то туура эле айтып атат. Бизнесмендердин баардыгы ушундай. Биринчи бизнестер өлүп калган, биринчи бизнестер болбой калган. Көпчүлүгүнүкү ошондой. Бул туура эле. Мына мен өзүм дагы тармактык маркетингде бул азыркы иштеп аткан компания, бул 3-чү компания, биринчи экөөсү жабылып калган. Ал компаниялар уже жок. Мына көрдүңүз, ошол себептен мына бул нормалдуу көрүнүш экен. Өзгөчө жаңы ачылган компаниялардын 90-95% көпчүлүгү учурда жабылып калышы мүмкүн. 5-10% гана калат экен базарда. Күчтүү болуп, калгандары жабылып калат экен. Көпчүлүк бизнестердин да тагдыры ошол. Анан бул нормалдуу да деп карап көрсөм, тизме пайда болду дейт. Ошол жерде айтып атат, ийгиликке жетүүдөн мурун атактуу миллионерлер жана ийгиликтүү адамдар эң жаман натыйжаларды жасаган дейт. Мына көрөлү, Кристофор Колумб тизмени айтып атат ошол жерде. Кристофор Колумб өзү Индияга башка деңиз аркылуу башка жол ачам, башка мамлекеттерди айланып өтүрбөстөн өзүбүзчө деңиз менен сүзүп барабыз деп каяк менен чыгат. Бирок билесиз, Индияны ачпастан ал башка континент ачат, башка материк Американы ачат. Өмүрүнүн аягына чейин өтүп кеткиче ал Индия экенин, бул Индия эмес экенин билбей өтүп кетти. Мына көрдүңүз, вообще мындай карасак, неудачник да, ийгиликсиз адам. Мындай бир карасак, бирок чоң ийгилик жаратты, жаңы континент, жаңы материк тапты. Өзүнүн ийгиликсиз экенин да билбей калды, ийгиликтүү, чоң ийгилик экенин да билбей калды. Бирок чоң ийгилик жаратты, көрдүңүз. Томас Эдисон бир убакта лампалар бир бөлмөнүн размериндей чоң болгон. Ошол мезгилде лампаны үйгө колдонсо болорун эч ким ойлогон да эмес. Томас Эдисон мен Кудай буйруса шамдын ордуна лампа колдоно турган кылам деген экен. Бир убакта шамды байлар гана жагып калат, лампаны элдин баары жагып калат деген сөз менен чоң компания ачкан экен. Жана ошол компаниянын акчалары менен элден акча жыйнап, акционер болуп, акционерлер топтоп, ошол элдин акчасы жана өзүнүн акчасын толугу менен киргизип, 10 миңге жакын опыт жасайт экен лампанын үстүнөн. Анан акыры жакшы состав ойлоп табып, ошол вольфрам менен лампаны жасай баштайт дагы, лампаны накаливание деп коет. Ошол лампаны өндүрүшкө чыгара баштаганда, ал лампа кымбатка түшүп калганда, ал 46 центке түшкөн лампаны 12 центке элдер көтөрсүн, элдер көрө алсын, элдер көнсүн, бири-бирине реклама кетсин деп 12 центке минуска саткан. Акционерлер 3 жыл, 4 жыл бою кыйналган экен. Жылда элестетиңиз, жылда биз ушунча миң карыз болуп калдык, дагы акча салгыла деп суранып иштеген. Эми элестетиңиз, ошо Гандапаска сүйлөгөндө ошо акционерлер ошондой ойлогондор болсо керек. Муну карасаң, 1 жыл болду, 1 жыл бою биз прибыльга чыгар экенбиз. Муну карасаң, 2 жыл болду, 3 жыл болду, прибыльга чыгар экенбиз. Бул ким өзү, бул жалганчымы Томас Эдисон дегендер болгон болуш керек. Бирок Томас Эдисонго ишенип аягына чейин чыккандар да болгон. Анан 4 жыл бою минуска иштеп отуруп, 4-жылы элдин баары лампага көнө баштап, лампа рекламасы жакшы кетип, эффект масштаба деп коет. Эффект масштаба деген бул экономикада түшүнүк бар. Канчалык көп санда чыкса продукция, ошончолук арзан боло баштайт. Лампа ушунчалык көп чыга баштайт экен дагы, лампанын өзүнүн баасы түшүп кетет экен. Эффект масштаба несинен түшүп кеткен себептен 4-жылдын аягында же 5-жылдын аягында 4 жыл бою минуска кеткен акчаны чыгарып алат экен кайра. Мына көрдүңүз, анан миллионер болот экен Томас Эдисон. Жана анын командасы да кошо миллионер болот, акционерлер. Мына көрдүңүз, ушундай жолду басып өтүп атат. Эми дагы бир мисалдардын бири Генри Форд. Генри Форд как раз Томас Эдисондун командасын иштеп жүрүп, өзүнүн машинасын жасай баштайт биринчи. Бош убактысында машинасын жасай баштайт. Жанагы бизде эсиңизде болсо, бир видеолорубуздун биринде Пабло и Бруно водопроводчикту көрсөтөбүз, эсиңизде болсо, водопровод курган менен суу ташыган. Мына суу ташып эле жүрө бербестен Томас Эдисондун компаниясында акча тапкыча водопровод кура баштайт экен бул адам.
Анан ал убакта автоунаалар өтө кымбат болгон үчүн ал келечекте мен автоунаны арзан чыгарам деп ар бир үйлөрдө бирден автоунаа болот деген кыялдануу менен, мечтасы менен ушул машиналарды жасай баштайт. Ал жасай баштаганда ага өтө көп тоскоолдуктарды келтирет. Чоң компаниялар алар анткени автоунаны байлар үчүн гана чыгарган кымбат, андыктан буну арзан чыгарды деп бут тосууларды көп кылган экен буга. Ошого карабастан машиналарын чыгара берет, акыры автоунаанын баасы түшүп кетет. Мына көп санда чыгарган үчүн бул. Жана бул миллионер болуп чыгат. 21 жыл иштеп отуруп 1 миллион табат экен. Азыркы учурда миллион табуу өтө оңой болуп калды, ал кезде миллион табуу кыйын болгон. Рэй Крок өзү өмүр бою кагаз стакандарды сатып иш кылган экен, башка иш кылган эмес экен. Сатуучу болгон экен. Анан күндөрдүн биринде караса эки агайыны Макдональдстар сонун бутерброддор жасап аткан болот. Анан караса эл көп экенин көрүп, анан сунуш кылат экен. Жигиттер, ушул точкаңарды көбөйтөлү, көптөгөн точкаларды кылайлы. Мен силерге бизнесиңерге кошулайын, акча киргизейин, силер менен бирге ошону курайлы. Силер ушул жерде каласыңар, иштейсиңер, бирөөңөр мага шерик болуп, көптөгөн Американын көптөгөн шаарларына ушундай точкаларды ачабыз. Бизде миллиондогон адамдар келип баштайт, бир эле точканы карап отурбай. Деп аларга кошулуп, Рэй Крок жана Макдональдстар биригип, дүйнөдө эң чоң Макдональдс компаниясын негиздешет экен. Жана дүйнөгө таратып берген адам ушул болду. Соода тармагында көп жылдан бери иштеген үчүн, Мына көрдүңүз, өмүр бою кагаз стакан сатып атса дагы түңүлбөстөн, ишкерлик духту жоготпостон иштеп жүрдү. Королёв, космостун атасы, мына Союз мезгилинде биринчи ракеталарды ушул киши учурган, Союз тараптан, Королёв көп жылдан бери ракетаны учурууну кыялданып жүрүп, көптөгөн лагерлерге түшүп, кылмышкерлердин катарына кирип, сөөктөрүн сындырып, жана башка көп сокку жеген экен мамлекет тарабынан. Анан кийин ракета куруу керек болгондо Союз менен, мамлекет менен бирге ракеталарды кура баштаган. Биринчи мына адамды Гагаринде учуруп чыккан ракеталар ушунун ракеталары. Мына духту жоготпостон жасай берген, жасагысы келе берген. Гандапасты айтып кеттик. Мына Гандапас азыркы учурда айтып атабыз 6 бизнестин ээси жана эң кымбат тренерлердин бири болуп атат СНГ мамлекеттеринде. Чындап эле тренингтерин көрсөңүз, орус тилинде аябай сонун өтөт, аябай сонун берет материал. Бирок 8 бизнеси жабылып калды. Андыктан сынбайт экен эч убакта. Эмоционалдык, интеллекттен өтүрөбүз керек экен. Мирлан жана Дария Батырхановдор, биз дагы мына тармактык маркетингден баштаганыбыз үчүн биз анчалык көп жоготууларга учурабадык, көптөгөн миллиондорду жоготподук. Бирок биз убакыттан уткуруп аттык, көпчүлүгү эле ишкерлер ошо. Ишкерлер акча плюс убакыт жоготсо, биз болгон убакытты жоготуп аттык жана кыйынчылыктарды көрүп аттык. 2 компания жабылып калды деп айттым. Андан кийин тармактык маркетингде иштегенче башка бизнестерди кылып аттык. 10го жакын бизнес ачып көрдүк. Ошонун экөөсүн калтырдык, калгандарын кээ бирлерин жаап салдык, кээ бирлерин келечегин көрбөдүк, кээ бирлери өзү дальше кетпей калды. Мына ушинтип отуруп чоң иликтерге жеттик. Биз мына ушул жолду басып өтүп, көптөгөн кыйынчылыктарды көрүп, карызга батып, канчалаган бизнестерди кыйналып, алдыга кетпей, иши кээ бир бизнестерди өзү таппай, кээ бир бизнесте карызга батып кетип, ошондой жолдорду басып өтүрүп, азыркы учурда орто деңгээлдеги жакшы чоң бизнестердин 2 бизнестин ээси болуп калдык. Мына азыркы учурда жана көптөгөн адамдарга өз бизнесин ачууга тармактык маркетингде жардам берип атабыз. Мына мен көптөгөн видеолор жасап, мына өз бизнесин ачууга жардам берип атам жана көптөгөн ишкерлерди онлайн иштеп отуруп, жакшы пайдага чыгууга жардам берем. Биздин бизнес менен бирге иштеп отуруп. Пиримов, мына Пиримов түштүктө Ош Пирим компаниясынын жетекчиси, көмүр боюнча магнат. Бир убакта өзүнүн бир бизнестеринде катуу банкротко учурап, көмүрдү дагы өзү казып калган учур болот деп айтышат. Аны акырындык менен чоңойтуп отуруп бизнестерин акырындык менен бизнес система куруп алды. Ош Пирим деген чоң компаниянын ээси болуп калды жана Ош Пирим деген телевидениянын дагы ээси. Миллионер азыркы учурда. Эгембердиевдер мына Шоро компаниясынын жетекчиси бир убакта биздин Кыргызстандын көпчүлүк жерлерине, региондорго филиал ачам деп жүргөндө, досторунун бирине сунуш кылган экен, келе экөөбүз бирге баштайлы, бирге бизнес кылайлы. Мына мен сага даяр технология берем, даяр цехтерди коюп берем. Бүт даяр коюп берем, сенин ишиң только биз менен бирге сооданы өстүрүү. Акырдык мен элди көндүрүү десе, койчу досум, биякта максымда өздөрү эле ичип алат, эми бишек да. Силер борборсуңар да бизде анчалык ичпейт да деп. Ошентип айткан экен, анан айткан экен, одан көрө мен прораб болуп иштейм, айлыгым жакшы, сен да прораб болуп ишке кире албайсыңбы, жакшы айлык. Ушинтип карызга батып кыйналып жүрбөй, мындай деле миллионер болуп кете элек экенсиң го деп айткан экен да. Анан арадан жылдар өтүп, күнүнө канчалаган тонналар максим өтүп отуруп, мына миллионер болуп чыкты. Мына Эгембердиевдер агайыны миллионерлер болуп чыкты. Бул адамдар да бир убакта көптөгөн кыйынчылыктарды өтүп, көптөгөн түшүнбөстүктөрдү өтүп, көптөгөн сыноолордон өтүп, эмоционалдуу интеллектти да өстүрүп отуруп, физикалык жактан да бизнес система курууну үйрөнүп отуруп, мына чоң компаниянын ээси болуп